2 жумадан бери Кумтөрдүн тегерегиндеги мөңгүлөрдүн талкаланышы боюнча бийлик менен жаранды коомдун ортосунда тиреш уланып келет. Өкмөт мөңгүлөрдүн жылышы кенди талкалап кетиши ыктымал. Кыргыз тарап Кумтөрдүн иштешин камсыз кылууга милдеттендирилгенин айтып, ансыз да эрип жаткан мөңгүлөрдү легалдаштыруу керек дейт. Билесиздер, 2016-жылы жогорку соттун чечими бар. Жана 2014-жылы жогорку кеңештин чечими бар. Үзгүлтүксүз өкмөт үзгүлтүксүз Кумтөр кенин бая ишин камсыз кылып берсин деген. Бул бүгүнкү күндө 2 мөңгү түшүп келип атат. Эгерде бул мөңгү 2 мөңгүнүн калдыктары карьерге түшө турган болсо, эртең бул жумуштар токтоп калат. Ошондуктан биз тараптан, өкмөт тараптан 3 жыл мурун бул мыйзамдын долбоору киргизилген, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен 2 жыл мурун бул мыйзамдын жылышы токтоп калган. Ошон үчүн биз азыр муну кайрадан баягы жылдыра баштадык. Бирок өкмөт экономикалык кызыкчылыкты көздөп, мөңгүлөрдү талкалап жатпаганын, Кумтөрдүн шантажына баш ийип, анын ультиматумун аткарып жатканын кезинде ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев айткан. Ал керек болсо компания мамлекеттик жетекчилерди сатып алып, план максаттарын каалаганда ишке ашырып келгени тууралуу да айткан. Барыңыздар билесиздер, былтыр август айында Сентера төмөндөгүлөрдү жарыялаган. Эгерде кыргыз өкмөтү мөңгүлөрдү талкалап ачык жол менен кен казууга уруксат бербесе, биз Сентеранын ишин токтотуп коебуз. Кыргызстандык 2000 адам жумушу жок калат. Алар Кыргызстанда социалдык, саясий ситуацияны курчутат. Кыргызстанда ошонун кесепетинен пландаштырылбаган окуялар төңкөрүш менен коркуткан. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалоого жол ачкан суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү парламенттин тармактык комитети 31-октябрда кабыл алган. Шаршемби күнү жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралмак. Эгер депутаттар колдошсо, анда зарыл болгон учурда мөңгүлөрдө иш жүргүзгөнгө уруксат берилет. Андыктан бул күнү бардык активисттер мөңгүлөрдөн колуңарды тарткыла деген лозунг талаптар менен Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Мөңгүлөрдүн талкаланышына каршы болгондор аны сактап калууга аракет кылышууда. Алар кен казуу үчүн мөңгүлөрдү жок кылууга жол берген өкмөттүн сунушун парламент четке кагышын, андай кыла албаса тарасын деп талап кылышууда. Бүгүн баарыбыз биригип, бир жакка баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып, баарыбыз бир адамдай бекем турбасак, мөңгүлөр эртең жок болот. Турган жерибиз чөл болот туугандар. Бийлик ар бир чыгарган мыйзамында, ар бир чыгарган токтомунда кыргыз элинин келечегине, биздин мамлекеттин келечегине доо кете турган токтомдорду, чечимдер чыгарып келет. Демек бул бийликти бүгүн мөңгү мыйзамын жогорку кеңеш кароодон өткөрө турган болсо, бул жогорку кеңеш таратылсын деп талап кылалы. Мөңгүлөргө кол салуу эл тагдырына кайдыгер кароо. Бийлик мындай түркөйлүктөн артка чегиниши керек дешкен акциячылар экологияга, демек адамзат жашоосуна зыян келет деп кабатыр. Алар буга жол берген жогорку кеңештин тармактык комитетинин башчысы Айтмамат Назаровдун дарегине сын айтышууда. Абдан капабыз бүтүн кыргыз эли. Ошол эл өкүлдөрү ошол мөңгүнүн маанисин түшүнбөй эле эмне үчүн алар акчага байлык алмаштырып атышат. Бүгүнкү талап жалпы эле кыргыз журтчулугунун ошол мөңгү маселесин боюнча кеп козгогонду токтоткула. Бизге акчанын алтындын кереги жок. Бизге келечек муундар үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн мөңгү кандай керек болсо силерге да керек. Эсиңер барда этеңерди жыйып туруп, туура эмес жасап аткан иш аракеттерди токтоткула дагы мөңгү маселесине чекит койгула. Мамлекеттин өкмөт чыгарып аткан бул суу кодексине өзгөртүү бул чыккынчылык. Мен айтып коеюн дагы жол, бул чыккынчылык иш. Бул тарыхта кара да түс менен жазыла турган, кийин ала турган чечим. Биз 5-чакырылышта бул токтомду өзгөртүүнү колдогон эмеспиз. Эгерде силер ушундай өзгөртүү киргизсеңер, муздарды талкуулоо боюнча анда силер отставкага кеткиле деген талапты койгонбуз. Мөңгү деген миңдеген жылдарда келип жыйналат. Миңдеген жылдарда. Мына бүгүнкү Давыдов мөңгүсүн казып атышат. Ушул Давыдов мөңгүсүнүн бийиктиги эле 70 метрден ашып кетет. Мына 70 метр деген муз, бул деген миңдеген жылдар бою жыйналган. Бул анан бизге таза сууну, абанын алмашысын, да көптөгөн биздин экологиялык чоң байлыгыбыз бул мөңгү болуп эсептелет. Мөңгүнү алтынга дагы кандай гана байлыкка болбосун алмашпашыбыз керек да.
Ал эми парламенттин тармактык комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров мөңгүлөрдү талкалоо боюнча менин эч кандай тиешем жок. Мен болгону комитет төрагасы катары уюштуруп жатам деп четке чыгууда. Менин негизги милдетим, мен комитеттин башчысы катары мен комитеттин ишин уюштурушум керек. Ошол жерде каралган мыйзам долбоорлорун депутаттарга шарт түзүп беришим керек. Алып чыгып, анан ошо депутаттардын чечимин оформить этип палатага алып чыгышым керек. Ал эми депутат катары мен ошо 120 депутаттын биримин мен бир эле добушум бар. Анан жанагы социалдык тармактарда ушундай маалыматтар кетип атат, мөңгүнүн баардыгын эле Назаров сатып өттүр деген. Эми мен комитеттин башчысы катары бул жумушту уюштуруп атам. Ал эми буну чече турган ошо 120 депутат. Мен бир эле голосум бар. Кыргыз экологдорунун айрымдары Кумтөрдөгү ар кыл жардыруулар, муздарды бир орундан экинчи жайга көчүрүү мөңгүлөрдүн эришин тездетүүдө дешет. Гидрометтер болсо акыркы жылдары жаан-чачын азайып, күн жылып жаткандыктан эрип жатканын айтышат. Бирок кандай болгон шартта да мөңгүлөрдү жок кылаардан мурда алгач көз каранды эмес экологдор текшерип чыгышы керек дешет адистер. Ошондуктан биз деген өзүбүз барып көрүшүбүз керек, ошол жерге биз жалдаган адистер барыш керек да, башы бош адистер барыш керек. Мамлекетке көз каранды болсо ал уже тияка кол коюп коюшу мүмкүн, кой, жумуштан кууп чыгышта анан тиге болбосун депчи. Ошондуктан бу жерден көз каранды эмес адистер барыш керек, адистер. Жөн эле мындай экологдор, жөн эле эмес, адис ар бир тармак боюнча гидролог, глицолог, климатолог, сейсмолог дегендер барып ошол жерден чечишибиз керек да, анан айтыш керек. Мөңгүлөрдүн талкаланышына жол берген мыйзам долбоорунун кабыл алынышына айрым саясатчылар да каршы. Алар муну бийликтин жаратылышты кордоо аракети катары баалашууда. Адахан Мадумаров мөңгүнү жардырып астындагы алтынды алам деген жеткен жапайчылык деген пикирин биз менен бөлүштү. Эми келип ошол мөңгүлөрдү жардырып, анан ошол мөңгүлөрдүн астындагы алтынды алабыз деген бул жапайылыкты ошо колдоп турган өкмөттүн арам өкмөт. Бийлигиң арам бийлик. Атамбаевдин айтканы бир дагы, жасаганы башка. Кече оонго барып алып сүйлөгөн сөзүн карагыла дагы, анан бул жердеки ошол эчен кылымдардан бери, жер каймактагандан берки турган мөңгүлөрдү жардырып ошонун ичинен алтынды алабыз деген, булардын акыретін Аллах өзү өтө каттуу жазага салат. Абдан каттуу жазага салат. Себеп бул бүтүндөй элдин болгондо дагы биздин келечек муңдун ырыскысына кол салгандык. Бұл ушунчалык жаман кара ниеттик менен кол салгандык. Эми ушуну 3-чү окууга чейин жеткирип келген жогорку кеңешке наалат. Наалаттын бар ушул жогорку кеңешке. Наалаттын баары баягы ушул токтомду, ушул чечимдин, ушул мыйзамдын долбоорун даярдап келген өкмөткө наалат. Алардын дагы урпагы болсо керек, алардын да бала чакасы болсо керек, алар дагы бир жараткандан бир жакшылыкты үмүт кылган болсо керек. Бир нерсе болсо эле мындай бир асылып эле туруп калабыз го, жок нерсени асылып туруп калабыз. Мына көзүңө көрүнүп турган сенин мөңгүңдү жардырып атканда кайдыгер болгон улут бактылуу болгонго эч кандай укугу жок. Ал эми Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков бул жумада маалымат жыйын өткөрүп, алдагы өкмөттүн демилгесине каршы экенин билдирди. Мөңгү маселесин көтөрүп жатасың деп бийлик тарабынан үстөмдүк болушунан коркпойм дейт ал. Кеп Давыдов мыйгылсыз. Өзүңөр билесиңер, бизде өкмөттүн алмашуусу, саясий туруксуздукту. Негизи эле азыркы өзгөртүүлөр эртеңки күнү мөңгүлөрдү иштетүү маселесине бардыгына жол ачып атат. Көпчүлүк айтып атат, кеп Кумтөрдү токтотуу маселе эмес. Кумтөр бул иштеп аткан ишкана, бул ошол эле мөңгү менен бүтүп калбайт. Аны өзүнчө жана нормативдик акт менен иштетсе болмок. Бул эртеңки күнү жана иштеп аткан 17ге жакын ген байлыктарын иштеп аткан ишканаларга жол ачып атат. Бүгүнкү күнү айтты, өзгөчө комиссия түптөлүп, мына ошого жол беребиз деп. Бизде канча жолу өкмөт алмашат, канча жолу ушинтип айтылат. Чындап келгенде, бүгүнкү күнү атайын өкмөт комитети даярдалат деген вице-премьердин жарыялоосун уктук. Бирок кайсы өкмөт бөлүмү, кайсы ишкана ушуга көзөмөл болот? Мына бүгүнкү чейин журналисттерге да коомчулукка белгисиз. Жума күнү мөңгүлөрдү сактап калууга арналган акция катышуучулары өкмөт уюштурган тегерек столго катышышты. Өкмөт тарап кендеги борбордук борт кулап, суу каптап кетсе, ишти кайра жандандыруу кыйла оорлошорун жүйө келтиришсе, жарандык коом ага макул эмес. Өкмөттүн шалаакылыгынын айынан саналуу жылдардан кийин ууланган суу ичип калаарыбыз анык дешет алар.
Вас сейчас только волнует только одно, как бы Кумтор работал. А что 2 ледников уже нет, вас это не волнует абсолютно. Через несколько лет мы будем пить отравленную воду, вы это понимаете? Как это можно ледник с одного места на другое место переставлять? Я не верю, что... Вот вы знаете, я не верю, что здесь что-то... Что здесь ничего такого не случится. Вот у вас в вашей речи прозвучала экономическая необходимость. А я считаю, что в первую очередь надо ставить наши возможности нашего существования как государства, а не как не пустыни, откуда все сбегут. Поэтому давайте все-таки вопросы горной добычи ставить на первое место экологические вопросы. Если говорить о прибылях и убытках, пожалуйста, в этом отчете Госкомиссии, который вы сейчас стараетесь, вот все члены Госэкотехинспекции, которые собственноручно подписали этот отчет, здесь на странице 157 написано о том, что прибыль от Кумтора составила миллиард, а Кыргызстан получил всего 80 миллионов. Это первое. Второе. Мөңгү проблемасы Кумтөрдөн улам жаралып жатканын айткан активисттер өкмөттү чыккынчылыкка айыпташат. Компания жабылгандан кийин рекультивация ишин жүргүзүүгө акча жок. Ошентип канадалык компания бизге миңдеген жылдарга зыяндуу калдыктарды таштап кеткени жатат деген пикирлер арбын. Бул жылышы мүмкүн. Ледник жылат, муну салганга токтоткула деп. Мына токтотпой койду го Кумтөр, укпай койду го Кумтөр. Азыр келип укмуштулар, влияние болгон, анан анткен, анан минткен. Кантип уялбай турасыңар ушунчу. Мынакей сүрөт менен факт менен көрсөтүлөт. Ледник Давыдов 2005-жылы 80-90% бар болчу. Азыр 30 эле пайызы калды да. Өкмөт мөңгүлөрдү талкалабаса 3-4 айда генге кулап 160 тонна алтынды жоготобуз дейт. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев. Эгерде Кумтөрдө иш токтосо, кайра аны улантууга $150 миллион керектелет. Бул чыгым Кыргыз өкмөтүнүн мойнуна илинерин айтат. Ал мөңгүлөрдүн абалы менен жеринен таанышып келүүнү сунуштады. Бул жогорку кеңештин жана жогорку соттун 2 чечими бар. Үзгүлтүксүз иштесин деп Кумтөр экени. Биз муну аткаруу үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз. Биз муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Анан баягы комиссия эмес. Мен бир топторуңуздарды бизге чогуу барып келели. Ал жактан түшкөндөн кийин дагы отуруп сүйлөшөлү. Эгер артка тартпайбыз деп атасың, эмне үчүн тартпайсыңар? Артка тарттырабыз. Активисттер өкмөттөн мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну талап кылышса, Зилалиев өкмөт аны чакыртпайт дейт. Айтор тараптар мунасага келе алышпай, ортодо ызы чуу чыкты. Ал арада өкмөттүн, парламенттен экологиянын бузулушуна себепкер болуп жатканын негиз тутуп, кыргыз коомчулугунун атынан эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдоого камылга башталды. Айрым маалыматтар боюнча Кумтөргө жакын мөңгүлөр буга чейин эле талкаланып бүтүптүр. Эми ошону мыйзамдаштыруу аракети жүрүп жатыптыр дейт коомдук ишмер Кадыр Кошалиев. Өкмөттүн токтому мурда эле чыккан турбайбы? Азыр эми ага дагы ашыкча полномочия мүмкүнчүлүк берип атат. Кеп мындай да, эгерде ошол Кумтөрдүн айланасындагы 2-3 мөңгүгө эле уруксат берилсе, болду. Ал жерге ар бир жерге мөңгүгө деп отурбайт. Ошол о таянаттагы Кыргызстандын бардык аймагындагы тоолордогу мөңгүнүн алдында бизде кен байлыктар. Демек бардык жерге кол тийгизүүгө жол ачып беребиз. Бизге азыр алтынга караганда бара-бара суу кымбат болуп атат. Дүйнөдө азыр суу, ичер сууга таңсык өлкөлөр сатып ичкен өлкөлөр аябай көбөйүп, жылдан жылга көбөйүп баратат. Алтынсыз жашаса болот, ичер суусуз, таза суусуз жашоого болбойт. Ошондуктан бул өтө кымбат, баалуу жашоонун мындайча айтканда өмүр булагы деп бекер айтылбайт сууну. Биз мөңгүгө кол тийбестик жөнүндө керек болсо мыйзам кабыл алышыбыз керек. Бүгүн ишемби күнү вице-премьер Зилалиев өкмөт жарандык коом жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн куралган делегацияны Кумтөргө алып барып келүүнү 14-ноябрга белгилегени тууралуу айткан маалымат тарады. Бирок активисттер мөңгүлөрдү коргоо боюнча мөөнөтсүз акцияны уланта беришерин, керек болсо ачкачылыкка чыгуудан кайра тартышпасын айтып жатышат.